Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңызда таң киреген бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Адаттагыдай эле кызматыңыздарда кызыңыздар мен Жасыл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болом. Адаттагыдай эле телекөрүүчүлөрдүн ден соолугуна кам көрүп, ошондой эле ооруларды алдын алуу же болбосо кайсыл бир ден соолугуңуздагы көйгөй болуп жаткан болсо, кайсыл жакка кайрыларыңызды билбей жатсаңыз, сиздерге жардам берүү иретинде, туура жол көрсөтүү иретинде бүгүн дагы ден соолук туурасында маек короону туура көрдүм. Анткени бизге WhatsApp номерибизге дагы көбүнчө ошол дарыгерлердин чакыруубузду көбүрөөк сурап жатышат. Ошондуктан бүгүн дагы биз студияга атайын сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрө турган, биз издеп жүргөн конокту чакырдык деп айталы. Педиатр, омуртка түркүгүн дарылаган вертебролог, ошондой эле спорттук медицина тармагындагы дарыгер, мануалист, диетолог Беркулов Абдыкапар Акимович бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү биздин теле чагылдырууларда ошол ден соолукка, особенно көбүнчө ошол омуртка түркүгүнүн проблемалары жөнүндө, көйгөйлөр жөнүндө сөз кылгым келет. Ошол боюнча эгерде теле көрүүчүлөрдүн арасында кандайдыр бир кызыктуу суроолор пайда болсо, бере берсе болот. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиздин белиңиз ооруса, же болбосо башыңыз көп ооруса, деги эле койчу ден соолугуңузда кандай көйгөй болуп жаткан болсо, кайсыл жакка кайрыларыңызды билбей жатсаңыз, же жөн гана сизге консультация, кеңеш керек болуп жаткан болсо, анда биздин номерибиз экран астында жазылып турат. Мына ушул номерлерге суроолоруңуздарды берсеңиздер, мен өз кезегинде дарыгерден жооп алып берүүгө аракет жасайм. Биздин бүгүнкү дарыгерибиз Орусиянын, Италиянын ооруканаларында иштеп келген дарыгер экендигин эсиңиздерге салып өтөбүз. Эми эң биринчи эле суроо, азыр учурда ушул бели ооругандар абдан көп да. Бизге WhatsAppка дагы ушул бели оору боюнча дарыгер чакырасыңарбы деп көп суроолор келет. Эмне себептен ушул бел оору көп болуп жатат? Мен көптөгөн жылдар бою ушул тармакта илимий изилдөөлөр жүргүзүп келе жатканмын. Орусияда азыр мына 2 жыл болду. 2 жылдан бир аз ашыгыраак убакытта Кыргызстанга кайра кайтып келип, бул жерде клиникабызды ачканбыз. Ушул бел оорулардын көйгөйлөрү аябай барган сайын көбөйүп, орчундуу проблемага айланып келе жатат. Ошол көйгөйлөрдүн себеби жөнүндө кыскача токтоло кетсем. Бул биринчиден негизинен биздин образ жизни деп коет, биздин жашоо шарттарыбыздын өзгөчөлүгү. Барган сайын кыймыл азайып баратат элдердин арасында. Көп отуруу, жана гаджеттер деп коебуз, телефондорду, планшеттерди, компьютерлерди тиктеп, бир калыпта кыймылсыз отуруунун негизинде ошол омурткага аябай чоң нагрузка деп коет, ошондой оордук жаратат экен. Ошол оордуктардын негизинен бузула баштаган. Бул бир чети. Экинчи тарабы бул биздин тамактануунун тартиби, тамактануунун өзгөчөлүгү. Барган сайын биз, оказывается, көрсө биз жанагы тамактын составында көбүрөөк консерванттарды жей баштаган турбайбызбы? Биздеги баягы супермаркеттердеги көпчүлүк продукциялар консервант кошулган продукциялар болгондуктан, ошол консерванттар биздин омуртка түркүгүндө кемирчек бөлүгүнө аябай чоң зыян келтирип коет экен. Ошолорду да илимий изилдөөнүн алкагында биз териштирип карап көрсөк, ошондой болуп чыкты. Ошол проблемалар биздин ушундай бел ооруларды, атап айтканда грыжа деп коет азыр, ошол грыжанын аябай көбөйүп кеткендигине бирден бир себеп болуп калды десек жаңылышпайбыз. Негизи бел грыжа болгондо эле ооруйбу же башка себептен да ооруйбу? Жок, анын себептери өтө көп. Аны аныктоо керек. Биринчиден дарылоо үчүн, бирдемени дарылоо үчүн, бир кандайдыр бир оорун дарылоо үчүн аны аныктоо керек. Аныкталат, ал жерден түрлүү себептер болуп чыгып атат. Ал бир гана грыжадан эмес, белдин ооругандын башка да түрлөрү бар, бир нече түрлөрү. Но негизинен көбүнчө ушул грыжа же болбосо грыжа болуу коркунучу, протрузия деп коет. Ошондой учурларда да бел аябай ооруйт. Алардын баары симптомдору бирдей эле болот, бирок аны аныктоонун жолдору да менин өзүмдүн өзгөчө автордук методика менен аны аныктоонун жолун жана дарылоонун, операциясы жок эле дарылоонун жолун иштеп чыкканбыз. Ошол боюнча биздин клиника азыр ушул тармакта, ушул багытта иш жүргүзүп келе жатат. Сурагандын себеби көпчүлүк учурда биз белибиз ооруганда эле грыжа болуп калып турган дей беребиз да, баягы анықтабай туруп бел оору десе эле баарыбыз грыжаны элестетип алдык да. Кээ бир учурда ылдый болуп кайда өйдө боло албай калабыз, же бир жерибизде бир жерде көпкө тура албайбыз, кыйшаңдап ары бери кыймылдап турушубуз керек болот, же көпкө отурсак белибиз ооруйт, анан баарын эле грыжа деп алдык. Кээ бир учурда биздин баягы жамбаш сөөк жылып кеткенде ооруйт экен, анын баарын билбей туруп эле баягы грыжа дей беребиз да. Ошол себептен сизден сураганым, кайсыл себептерде бел ооруйт? Ошону аныктоонун бирден бир жолу болуп калыптыр бул жерде, Кыргызстанда.
бир гана МРТ деп коет, магнитный резонансный томографиядан гана аныктайт деген ойлордо ошондой ой орноп калыптыр элдердин аң сезиминде. Сөзсүз томографияга түшүш керек. Сөзсүз түшүш керек деп. Бирок биздин методиканын алкагында биз муну кол менен аныктоонун жолун иштеп чыкканмын мен. Ал грыжанын көпчүлүк учурларда ал өзү эле көрүнүп турат, аны аныктоо жеңил. Грыжа барбы жокпу, же анын себеби башкадамы, белдин оорусу. Ошону биз кол менен аныктайбыз көпчүлүк учурда. Эми кээде болуп калат жанагындай бүдөмүк шарттар, бүдөмүк жагдайлар болуп калат. Ошондой учурда мен деле жөнөтөм МРТга, томографияга түшүп келиңиз деп. Бирок көпчүлүк учурда биз кол менен аныктайбыз. Ошол белдин ооруганы түздөн түз ошол грыжага байланыштуу эмес деле болуп калат. Сынган мурун бала кездеги травманын белгиси ондогон жылдардан кийин билине баштайт. Ал грыжанын болуу болбосу абзел эмес ал белдин ооруганына. Бизде WhatsAppка келген суроо бар экен. Саламатсыздарбы, регион телеканалы. Менин башым көп ооруйт, дайыма аналгин же ситрамон ичип жүрөм дейт. Көпчүлүк учурда баш ооругандын бирден бир себеби болуп, бул омуртка түркүгүнүн моюн бөлүгүнүн өзгөрүүлөрү, деформация деп коет. Шейна деформация, шейновая диапазонность деп. Ошондон улам кан тамырлардын жана нерв тамырларынын моюн бөлүгүндөгү кысылып калгандыгынан болуп чыгат. Аны дагы бир жолу кайталап кетейин, алдын ала биринчи аныктоо керек. Андан кийин биз аныктагандан кийин ошого карата мен ошо дарылоо шартын жазып берем. Назначение деп коет. Ошол назначениянын артында биздин адистер, менден окуган адистер биздин клиникада ошону дарылайт. Көбүнчө эле кан тамырлардын өзгөрүүсүнөн, бала кезден келе жаткан өзгөрүүлөр болуп калат, туаса деп коебуз. Или кийинки приобретенный ошондой патологиялар, сосудтардын, кан тамырлардын, ошолордун негизинде жаралат баш оорулар. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй маселе жаралып жаткан болсо, белиңиз ооруса, башыңыз ооруса, себебин билбей жатсаңыз, канча жолу белиңизди дарылатсаңыз дагы жакшы болбой эле, кайра эле бир убакыт өткөндөн кийин белиңиз ооруп жаткан болсо, анда экран астындагы номерлерге калтырсаңыз, биз бүгүн дарыгерден сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бизде болсо кезектеги суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Отуруп турганда дайыма белим ооруйт, анан бир жерде көпкө отура албайм, анан бутум дагы уктап калат дейт. Ошол буттун уктап калганын бирден бир себеби кээде же протрузия, же грыжа болуп калат. Ошондуктан биз баягы бизге келген приемдо аныктоо учурунда ал аныкталат дагы, андан кийин дарылоо жазылат. Бизде бир кол менен эле аныктабастан кол менен дарылоо дагы бизде. Биз эч кандай дары-дармек колдонбойбуз. Дары-дармексиз кол менен биомеханикалык жол менен деп коебуз. Биомеханикалык жол менен колду менен омуртка түркүн кайра калыбына келтирип жылдыруу негизинде биз ошого окшогон оорулардан арылтабыз. Буттун чымырашы, алсыздыгы, эңкейип кайра түзөлүү кыйын болуп, отуруп туруу кыйын болгон, особенно биздин баягы динге берилген биздин жарандарыбызда намаз окуу кыйындыкка туруп калган учурларда, ошондойлордо грыжалардын таасири өтө чоң болот. Ошону билбей өзүнчө өтүп кетет. Дагы бир өзгөчөлүгү бул грыжанын эмеси, баягы ооругандыгы жоголуп калат. Кандайдыр бир белгилүү убакытка чейин, дагы кийинки нагрузка бергенге чейин. Ошого алданып калышат да көпчүлүк, мен айкан турбаймбы деп жүрө берет. Андай эмес, анын өзүнүн ыкмалары бар анын. Бирок көпчүлүк учурда, ушундай учурларда только операцияга, бир гана операция сактап калат сиздерди деген ошондой рекомендациялар да болуп калат. Андай учурларда кездешет, бирок операциясыз багына сакайта турган мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар да болуп калат. Бирок көпчүлүк учурда биз операциясы жок эле 90-95%-терди ошол грыжаларды операциясы жок эле биз дарылап ошолордон арылтып атабыз. Эми ушул бел омурткасындагы көйгөй деп айталы, грыжа менен ооруп калган жарандар, бейтаптар сизге кайрылганда канча убакытта жакшы болуп атат? Анан алардын баягы бизде дарыгерлер айтып коет го, мынча миллиметрден мынча миллиметрге чейин, мынча жаштан мынча жашка чейин карайбыз деп. Сиздерде кандай болуп калат? Ошол эң көп жаралган суроолор биздин жарандардын арасында, себеби мунун дарылоосун баары эле ойлошот. Бир эле жолу келип, бир эле визит менен жок кылам деп ойлошот. Андай эмес, бул эмнеге байланыштуу? Грыжа деген өзү эмне? Грыжа деген бул омуртка түркүгүндөгү кемирчек бөлүгүнүн жарылып кетип, ичиндеги килкил деген зат атып чыгып келип, нервди кысып калуусу ошону грыжа деп коет. Кемирчек бөлүгүнүн өзгөчөлүгүн, дагы бир өзгөчөлүгүн тактап айтып кетейин. Бул кемирчек 16 жашка чейин гана өсөт. 16 жаштан кийин хондроциты деп коет, хрящевые клетки деп коет. Алар биздин организмде иштеп чыгарылбайт уже. Ошон үчүн барган сайын желип отуруп, ошондой абалга алып келип коет. Ал өзүнүн жашоо шарттарына, образ жизни деп коет, ошого жараша болот, тамактануусуна жараша жана өзүнүн кыймыл аракеттерине жараша болот.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин WhatsApp номерибизге, экран астында турган номерге чалууга болбойт. Жалаң гана SMS билдирүү же катыңызды гана жолдойсуз. Чалууларды кабыл ала албайбыз. Эгерде жазуу түрүндө жазсаңыз, сөз түрдө окуп, биз дарыгерге сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми чындап эле белдеги грыжаны операциясыз жакшы кылса болобу? Бейтаптарда кандай жашоосунда ошол сизге келгенден кийин өзгөрүү болуп атат? Ооба, ушул да жакшы суроо. Себеби дегенде баарын эле операциясыз жол менен муну айыктыруу да мүмкүн эмес. Кээ бир учурлар кездешет, ал операциядан башка жолу болбой калат. Андай учурларды биз сыйкырчы эмеспиз. Биздин да өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдүн чектелүүлөрү бар. Өтүшүп кеткен учурларда действительно чындыгында эле операциясыз сактоо мүмкүн эмес. Бирок ал өтө низкий, өтө төмөн проценттеги адамдар, ал айтпайбы, 3-4% ошондой операциясыз мүмкүн эмес болгон учурлар. Андан башка жагдайларды операциясы жок эле биомеханикалык өзгөртүү жолу менен аны калыбына келтирип, грыжаларды толугу менен ошондо да жок болбойт. Баары бир грыжанын 1/3 бөлүгү кала берет. Мунун этаптары болот, өзүнүн 4 этабы болот. Грыжанын менин методикам боюнча дарылануунун өзгөчөлүгү ушунда. Бир жылда 4 этап менен лечение болот. Бул ар 3 айда 10-12 күндүк курс леченияга келип жазылышат менин бейтаптарым. Ошондой жол менен гана. Андан плюс еще кошумча лечебный физкультура деп коет. Сөзсүз түрдө лечебный физкультураны биз аларга дайындайбыз. Жана белгилүү бир капсулалар бар, ошол капсулаларды ичишет алар. Ал дары эмес, ал биологически активный добавки деп коебуз. Ал кемирчек бөлүгүн бир аз өстүрүүгө жардам бере турган капсулалар. Ошондой жол менен гана бул көптөгөн жылдар бою менин тажрыйбамга негизделген дарылануу ыкмасы бул. Мисалы, ошол грыжа болгондо жакшынакай жүрүп анан бир күн белиң кармап калат экен да. Же бул жака кыйшайып каласың, же сол жака кыйшайып каласың, түз басайын десең дагы бир жан башың чыгып кетет. Кээ бир учурда бутуңду сүйрөп басып каласың, бутуңда жан жок болуп калат, басайын десең баса албай каласың. Анан ошо сизге балким кыйшайып келип түз болуп кеткендер барбы, сүйрөлүп келип басып кеткендер барбы дегеним го. Ошондойлор өтө көп кездешет. Биз аны Инстаграмдан чагылдырып турабыз. Көпчүлүк учурда ошондой учурларды көрсөтүп, ошондой учурда эч качан баягы не сдаваться деп коет го, багынбоо керек, андай учурларда күрөшүү керек сөзсүз түрдө. Бизде андай учурлар көп кездешет. Биз андайларды сөзсүз чагылдырып турабыз. Жана бир эле бутту бастырбай койбостон бул ички органдардын баардык бөлүктөрүнө таасирин тийгизе турган жагдай бар. Бул остеохондроз деп коет. Остеохондроз бул жүрөк кан тамыр системасына, жүрөктө аябай катуу проблемалар жаралганда көпчүлүк учурда кардиологторго кайрылышат. Бейтаптар кардиологтор эчтеке таппай, андан кийин бизге келген учурда ошол омуртка түркүгүнүн проблемасы экени аныкталып калат. Ошол көкүрөк бөлүгүндөгү нервтер кысылып калганда ошондой жүрөк кысылып, дем алуу кыйындап, ошондой даже баш ооругандар учурлардагы ошол моюн бөлүгүндөгү грыжа же болбосо протрузиялардын негизинде болуп калгандыгын көпчүлүгү билбей жүрө беришет. Анын ар түрдүү методдорун колдонуп көрүшөт. Дарылар обезболивающий, даже баягы оорутпай кое турган дарылар дагы таасирин тийгизбей калган учурлар көп кездешет андай учурларда. Аны бир гана жолу, механикалык жол менен гана нервтерди, кысылып калган нервтерди бошотуу, кан тамырларды бошотуу жолу менен гана булдан арылса боло тургандыгы биз уже турмуш өзү далилдеп келе жатат. Демек ошол моюн, көкүрөк омурткаларында кандайдыр бир маселе жаралган болсо, дем жетпей, дем ала албай, жүрөк кысылып, жүрөк сыгылып, анан балким сиз айткандай кардиологторго барсаң дайыма жүрөгүң таза чыга берет, бирок сенин жүрөгүң сыгыла берет, анан башың ооруй берет. Демек бул көкүрөктө, анан моюн омурткаларында көйгөй бар деген экен. Эми бул жакта суроо бар экен, дарыгерди айтып койсоңор кайсыл жакта дейт, дагы бир суроо бар экен. Ассалому алейкум, клиникаңардын адресин айтсаңыз, жатып лечение алса болобу? Күнүнө канча сомдон? Рахмат, ишиңерге ийгилик. Сомун айтпасак дагы эми сизге дарегин, анан жатып дарыланса болобу деген суроосуна жооп берели. Ооба, биздин дарыгерибиз Жумабека көчөсүндө 219-үйдө жайгашкан. Ошол жерде омуртка түркүгүнүн калыбына келтирүү борбору деп жазылып турат. Ошол Беркуловдун клиникасы деп. Ошол жерге бизде жатып дарыланууга шарттар жок. Азыр кийинки учурда баары биз ошондой шарттарды түзөбүз деген. Азыр жаңыдан гана башталып келе жаткан биздин клиниканын ачылышы жакында эле 2 жылдан ашык убакыт эле болду, өтө аз убакыт. Кийинчерээк барып ошо жатып дарыланууга шарт түзөбүз деген ойдомун. Анан биздин телефон аркылуу, администратордун телефону аркылуу жазылып, жазылуу түрүндө кайрылсаңыздар болот бизде. Эгерде номерин алам десеңиздер, анда
кайра эле ушул номерге кайра алсаңыздар, биз жеке номерин сиздерге, дарыгердин номерин берүүгө аракет жасайбыз. Анан мисалы сиз Италияда дагы дал ушул омуртка биздин баягы бел оорулар боюнча атайын изилдөө жүргүзүп, Италиядагы кыргызстандык мекендештерибизди дарылап келипсиз. Анын ичинде өзүңүз эфирге чейин айтып калдыңыз, кыргыздарды гана дарылайм деп барсам, көпчүлүк учурда италиялыктар дагы бел ооруп мага көп келип калат дедиңиз го. Эми ушул жөнүндө айтып бербейсизби? Италияга кантип барып атасыз? Ооба, бул өзү бүткүл дүйнөлүк масштабтагы көйгөй болуп калды. Бел оорулардын, грыжалардын проблемаларын азыр бир кандайдыр бир централизованный лечение деген болбой атат, мына комплексный лечение, ар ким ар түрдүү ыкмалар менен дарылап атат. Грыжаны деги эле айыктырып жибердим дегендер жолуккан эмес өзү чындыгында. Биз деле толугу менен айыкпайт дейбиз. Ошону ал грыжа жашоо шартын, жашоо сапатын төмөндөтпөй турган учурга, бойлду кайталанбай турган, ооруларын кайталанбай турган абалга жеткирип коебуз. Андан ары адамдын өзүнөн зависит этет. Ал эгерде биз айткан рекомендацияларды так аткарып, лечебный физкультуранын көнүгүү, атайын көнүгүүлөр болот, ошолорду аткарып жүрсө, ал кайталанбайт. Эми Италияга барганымдагы мен действительно чындыгында эле биздин кыргыздарды дарылоо үчүн мени чакырышкан атайын ошол жактан, Италиядагы кыргыздар. Ошол жакка барганда ал жердеги Италиянын саламаттык сактоо тармагы дагы бул жактан мүчөлүштөрү бар экени сезилди. Бардык эле жерде, мен кайсы шаарга, кайсы өлкөгө барбайм, бардык жерде ушул мүчөлүштөр кездешип келе жатат. Омуртка түркүгүн дарылоо ыкмасын кандайдыр бир калыпка салуу жалпы түрдө андай болбой келе жатканы байкалып турат. Бардык жерде жетишпейт, адистердин жетишпегендиги, билимин жетишпегендиктеринин аркасынан бул тараптагы дарылоо элдин толугу менен канааттандырбай турган деңгээлде экен. Ошондуктан ал жердеги кыргыздарды көрүп, ал жердеги италиялыктар да келе башташты. Азыр эми бул көйгөйлөр бардык жерде бирдей маанилүү. Саламатсызбы? Менин тизем кычырап, чалбай туруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсызбы? Менин тизем кычырап отурганда балтыр, жамбаш булчуңдары тырышып ооруйт дейт, тартышып ооруйт дейт. Эмне себептен болот дейт? Отурганда кычыратат экен, тизеси кычырайт экен, анан жамбашы, булчуңдары тартышып оорутат экен. Эмне себептен болот? Сиздин ошол суроонун негизинде эле жаралып атат. Бул эми менин оюмча, алдан ала мен эми байкоом, бул бел бөлүгүндөгү чычаң деп коет, крестецтин үстүндөгү нерв кысылып калганда ушундай симптомдор жаралат. Муну дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Келгенде, өздөрү келгенде, кол менен сылап сыйпоо түрүндө мен аныктайм. Ошол кезде мен диагноз коюп, анан дарылоону жазып дайындайм. Дарылоону жазып бересиз. Сиз анан бир гана чоңдорду эмес, ушул жаш балдарды дагы, жеткинчектерди дагы дарылайт экенсиз. Анан азыр ушул бел, омуртка оорулары бир гана улууларда эмес, жаштарда дагы көбөйдүбү? Ошол жагы аябай азыр көйгөйлүү тармак болуп бара жатат. Сколиоз деп коет. Жаш балдардын кыйшаюусу, омуртка түркүнүн кыйшаюусу аябай актуалдуу болуп бара жатат барган сайын. Аны дарылоонун адистери да жетишпей баратат. Бардык эле өлкөлөрдө ошондой сколиоз. Мен өзүм детский врач болгондуктан бул көп байкап келе жатам. Бул тармакта көптөн бери иштеп келе жатам. Балдардын омурткаларынын кыйшаюусу бул кээ бирлөрүнүнкү тактап айтканда ошол төрөттөн башталарын көпчүлүк эске албайт. Родовая травма деп коет. Ошол кезде бизде баягы өз учурунда тактап аныктабаган үчүн кийин барып белинин кыйшаюусуна жана ички органдардын баягы кабылданышына алып келерин көпчүлүгү түшүнө бербейт. Омуртка кыйшыганда бир гана омурткага эмес, биздин ички органдарыбызга дагы кедергисин тийгизет. Ооба, ошол сөзсүз түрдө ички органдарга кедергисин тийгизет. Белгилүү бир жылдардан кийин башында байкалбайт, кээ бирлөрдүкү 13 жашка чейин даже байкалбай жүрө берет. Андан кийин башталат ички органдар. Баштын центральный нервный система, баштын оорусу, баштын айлануусу, кулактын чуулдашы, память менен зрениянын эсте калуу жөндөмдүүлүгү менен көрүү курчтугу төмөндөй баштаганын байкай башташат. Жана ички органдар биринин артынан бири ошентип таасирин билдире башташат. Ошондо гана байкалып калат. Анан кийин кыйшаюусун кээде бир далысына караганда төмөн экени байкалбай жүрө берет да, мектепке барганда гана байкап калышат кээ бирлөр. Өзү негизи 16 жашка чейин калыбына келтирүү жеңилирээк болот балдардын кыйшаюусун, омуртка түркүн. Мен балдардан көпчүлүк учурда ДЦП деп коет, детский церебральный паралич, ошолорду дагы азыр аябай өрчүтүп келатабыз. Ошолорду дарылоону, ошолор боюнча биз көп тармактуу иш алып келе жатабыз. Сиз атайын ошол Орусияга барып, жаш жеткинчектердин омурткаларын сколиозду дарылоо боюнча атайын сизди чакырышат экен да. Ал жакка барганда көпчүлүк учурда ушул балдардын омуртка түркүгүн оңдоо үчүн барасызбы деген.
ооба ошолорго гана, себеби азыр мен өзүм жетишпей жатам, бардык жакта мен бул жакта кандай керек болсом бардык жакта ошондой эле керек болот. Ошондуктан мен ошол тактап өздөрүн даярдап койгондо бана барып жардам көрсөтүп келем бардык шаарларга, өлкөлөргө. Кыска жооп бересиз, эки сурообуз бар экен. Саламатсыздарбы? Грыжага операция болду эле, бирок сылтып басып жатам, парестапы дейт, кантсе болот дейт. Аны көрүү керек, аны көрүп аныктап, андан кийин послеоперационный реабилитация деген болот. Ошону жүргүзүү биздин клиникада өтө ийгиликтүү жүргүзүлүп жатат. Кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы? Мен дайыма давлениям дейт, кан басымды айтат. Көтөрүлүп жүрөт, дары менен жүрөм. Бул дагы ошол моюнга байланыштуу эмеспи? Дары ичип берип тажадым дейт. Көпчүлүк учурда ошол моюндагы, тактап айтканда, позвоночный артерия дегенин кысылып калуусунан болот, кан басымы. Бирок басымдардын түрлүү түркүндөрү бар. Мээнин басымы, мээнин чыңалуусу, внутричерепное давление деп коет. Ал или артериальный давление деп коет, кан басымы, или ликвор давление спинномозговой жидкости деп коет. Ошолордун давлениелерин, анын баарын ошо биздин клиникага келгенде тактап аныктоонун негизинде гана бир жыйынтык чыгарылат. Негизи ошол кан басымдын көтөрүлүшү дагы сиз айткандай моюн, анан көкүрөк, омурткаларына байланыштуу болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда моюн бөлүгүнө байланыштуу болуп калат. Ошол өтө актуалдуу болуп баратат барган сайын. Бул өтө тез кездешип аткан, ал кардиологдор дагы аны мен дарынын даже таасири тийбей калган учурлар болуп калат ошондой болгондо. Бир гана жолу ошол омуртка түркүнүн проблемаларын жоюу артында ошол кан басымынын көтөрүлүүсүнөн арылса болот. Кислород жетпей калат, аба жетпей калат, же кан айлануу бузулат. Мээге кан айлануу бузулат. Ошондон улам автоматически организм кан басымын көтөрүп жиберет. Мээге кан жетпей аткандыктан. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз дагы кан басымыңыз дайыма жогору болуп атса, кайра невропатологдорго барып дарыланып, ооруканага барып жатып, кан басым боюнча дарыланып чыксаңыз эле кайра эле кан басымыңыз жогору болуп же ылдый түшүп ойнок болуп атса, демек сизде ошол мойнуңузда же көкүрөк омурткаңызда маселе бар дегендик экен. Эми бул жакта абдан суроо көп, баары адресиңизди, дарегиңизди сурап жатат. Сизге эркин микрофон берейин, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизди кантип издеш керек, инстаграмдан эмне деп жазышыбыз керек, дарегиңизди кайра дагы бир жолу айтып коюңуз. Ооба, дарегибиз Бишкек шаарында, филиалдарыбыз Ош шаарында да бар, Жалал Абадта да бар болчу, бирок биздин адистердин жетишпегендигинен пока азырынча жаап койдук. Азыр Ош филиалы жана Бишкек активдүү иштеп жатат Кыргызстанда. Булардын номерин сиздердин теле регион тарабынан алышса болот. Алар жана инстаграмда биздин адрести да ошол жерден чагылдырып коет. Инстаграмга эмне деп издешибиз керек болот? Инстаграм доктор Беркулов деп жазышса, доктор Беркулов английский маленький кичи буква тамгалар менен ошол жерден биздин баракчабызга чыгышат. Ошол жерден мен көптөгөн информацияларды ошол жактан чагылдырам, ошол жактан айтып берип турам. Мен профилактикалык жактарын жана дарылоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндө ошол жакта көбүрөөк маалымат берем. Ошол жактан бизди издеп табышса болот. Дарыланууга келем дегендерди ошол адресибиз Жумабек көчөсү 219 Бишкек шаарындагы. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, дарегин айтып бердик. Анан эгерде номерин сурасаңыздар, анда кайра эле ушул экран астындагы номерге жазсаңыздар, биз сиздерге номерин жиберүүгө аракет жасайбыз. Бүгүн биз конокто сиздер менен чогуу биргеликте Беркулов Абдыкапар Акимович менен маек курдук. Педиатр, омуртка түркөгүн дарылаган, вертебролог, спорттук медицина тармагындагы дарыгер, мануалист, диетолог, ошондой эле биздин дарыгерде көпчүлүк учурда Орусиянын, Италиянын ооруканалары атайын омуртка түркөгүндөгү маселелерди чечүү үчүн дарылоого атайын өздөрү чакырышат экен. Демек, Кыргызстанда туруп биз сөзсүз түрдө мына ушул бүгүнкү адиске, дарыгерге кайрылып өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап же ден соолуктагы көйгөйүбүздү чечип алсак болот экен. Биз болсо кийинки конокко чейин жарнамалык тыныгуу беребиз. Кийинки коногубуз менен кайрадан ушул жерден байланышабыз.